саламатсыздарбы? Мына бүгүн жараткандын жагымдуу күнүндө биздин өрөөнүбүздүн жылдызы, нур кызы, таланттуу ишкер кызыбыз Умсунайдын өзүнүн эсент шоурумунун ачылышы болуп жатат. Умсунай биздин өтө таланттуу, чебер, даңкы чыккан кыздардын бири. Умсунайга биз чоң ийгиликтерди каалоо менен Умсунай менен сыймыктанабыз. Умсунай эже, сиздин бүгүнкү ушул ачып жаткан ишканаңыздын шарапаты менен ушундай кичинекей той өткөрүп жатат экенсиз. Ишканаңыз куттуу болсун, ийгиликтүү болсун. Ушул чыгарган продукцияларыңыз дүйнөгө таанылган, кыргыздарга бардыгын атагын чыгарган эң мыкты ишканалардан, эң мыкты продукциялардан болушуга биз тилектешпиз. Ишиңизге ийгилик, үй-бүлөңүзгө үй-бүлөлүк бакыт, дагы ушул кандай максатта ачкан болсоңуз ушул ишкананы ой максатыңызга жетишиңизге Алладан тилеп калабыз биз бардыгыбыз. Мына бүгүн Умсунай ак дасторконуна отурабыз мына. Өзүңдүн алдыңа койгон максаттарыңдын бир чекесин ишке ашырып атыптырсың. Ушул азыркы ачкан ишканаң өзүңө майлуу сүттүү болсун. Болгондо дагы ушул Россиянын Москва шаарында ушул Москвада иштеп жүрүп, өзүңө бир ишкананы ачуу деген бул өтө бир чоң иш. Мындай иштерге анча-мынча адамдын колунан келбейт. Биздин болгондо дагы майдандан келген ушул Умсунай карындашыбыз ушул жерде производство үчүн ишкананы ачып атыптыр. Болгондо дагы рынок экономикасында бардык рыноктук шарттарын ылайыкташтырып, конкурентоспособный материалдарды, товарларды чыгарганга бүткүн шарттарың бар экен. Ошол бардык Москва шаарындагы өзүңдүн партнерлоруң менен, же болбосо ошол жердеги бизнес партнерлорду өзүңө жагындатып, ошолор менен мамиле кылып, бул жердеги ачкан ишканаң абдан жакшы ийгиликтерди алып келсин сага. Сенин ушул өзүңдүн алдыңа койгон максаттарың мындан кийин да перспективада дагы көптөгөн пландарың бар экен. Ошолорду да ишке ашырганга мен тилектешмин. Бирок сенин колуңдан келет, энергияң бар экен, аракетиң жакшы. Сенин көптөгөн иштериңди угуп жүрөм мен дагы. Бирок рахмат карындашым, ушундай иштерди алдыңа коюп, болгондо дагы айылдан келген кыз келип ушул жерде ушундай Москва, Россиянын Борбор шаарында өзүнү көрсөтүп, ушундай аракеттерин жасап, өзүнүн жеке ишканаларын ачып жатыш бизге чоң сыймык болуп эсептелинет. Рахмат сага, ийгиликтерди каалайм. Мындан кийин дагы чоң ийгиликтерге жетише бер. Мына эжем Умсунай канал ушул бүгүнкү ишиңиздин башталышыга кече уюштурупсуз, ушуга чакырыпсыз, биз кубанычтабыз. Ушул айылдан келип, ушул Москва шаарында ушундай ийгиликке жетишкениңиз үчүн биз үчүн чоң сыймык. Ушундай ийгиликтерге жетишип жүрө бериңиз. Ушул ачкан ишканаңыз бир өзүңүзгө эле эмес, бүт бардык келген туугандыктарга, Кыргыз элине жакшы ийгиликтерди алып келсин. Максатыңызга жетишиңиз, мындан дагы жакшылыктуу ийгиликтерге жетип барың. Классташым Умсунай, мына ошо жаңы Давыт ака айткандай, ачып аткан мына магазиниң майлуу болсун, тилеген максаттарыңа жет. Классташтарыбыз атыбыздан бардыгын мына сени куттуктайбыз. Ушинтип Москвада келип ушундай иш ачып атканыңа биз сыймыктанып жүрөбүз. Мына классташыбыз ушинтип биздин ишкана ачып. Ошол эми ден соолук сага, бардыгы боло берет. Ассаламу алейкум. Бүгүнкү урматтуу мына ушу Умсунай эжебиздин ак дасторконуга келип, ак ниет, ак бата берип, ушул эжебиздин эсет чеберчилик салонуна ачуу азамиге келип турган коноктор, бардыгыңыздар куш келипсиздер. Биздин ушул Умсунай эжебиздин ушундай ишкана ачып, Москва жергесинде ушинтип ишкерлик менен аракеттениши биз үчүн чоң сыймык. Биринчиден, экинчиден бул эсет деген чеберчилик салону кыргыздар үчүн, не только кыргыздар үчүн, жана башка улуттар үчүн акыркы заманбап үлгүдөгү кийимдердин салону, өз авторлук чеберчиликтер менен тигилген үлгүдөгү кийимдер. Анан айта кетчү нерсе, бул эсет жөндөн айтылган эмес да. Эсет
Умсунай эжебиз, карындашыбыз тарыхты жакшы билген кыз, өз билим деңгээли жогору. Ошондуктан бул эсет дегенден бирөө жөн эле эсет деп коюш мүмкүн. Мен мунун астында дагы чоң логика жатат да. Бул логиканы мага окшогон билгени билиши мүмкүн, анан башкалар билбейт. Бул эсет Найман урусунун бир бөлүгү эсет болуп саналат. Бул ата бабасынын уруусунан ушуну унутпайын, мурас катары эстеп жүрөйүн, туум кылып бийик көтөрүп жүрөйүн деген максатта ушундай ачкан окшойт. Мен өзүмдүн түшүнүгүмө караганда илайым максатыга жетсин, мындан дагы жакшы ийгиликтерди жарата берсин. Умсунай менен биз сыймыктанабыз, бала кезден бери эле чогуу койгонбуз. Орустар айткандай жаль, ушундай жакшы кубанычтуу күндөрдө биздин чоң атабыз, чоң энебиз, Мамат Куран чоң агабыз, Тот эжебиз ушундай жакшылыктарыңды бирге бөлүшүп, сенин төрүңдө көркүң болуп отурганда жакшы болот эле. Али бизде алыс жерде чогуу ушу жердештерим, акабыз, укабыз, тууганыбыз, классташыбыз деп чакырып, биз менен сен өзүң жакшылык ишиңди бирге бөлүшөйүн депсиң, сага терең ыраазычылык. Мага дагы аксакалдар айылга барганда ончо-мунча дуа беришет эле да. Бегмат алгын алдырбагын, жулгун жулдурбагын дейт эле. Ошого окшош эле Умсунай алгын алдырбагын, жулгун жулдурбагын ар дайым ийгилик сени менен коштоп жүрө берсин. Кутмандуу кечиңиздер менен. Россия бул мүмкүнчүлүктөрдүн өлкөсү, Москва мүмкүнчүлүктөрдүн шаары дегендей, кимдир бирөө жөн эле бирөөлөрдүн максаты үчүн иштөө үчүн келген болсо, биздин Ума эжебиз сиз азаматсыз, сизге ыраазычылык ушундай ак дасторкондун үстүндө өзүңүздүн брендиңизди же болбосо өзүңүздүн эссет деген названиядагы компанияңызды чыгарып, ачылышын кылып отурасыз. Компанияңыз түбөлүктүү болсун. Компания элдер сизди көргөндө азыркы эң мыкты компаниялардын уровендеги компанияларды көргөндөй болсун, как Zara, Adidas, Nike сыяктуу. Буюрса, мен ишенем, сиздин брендиңиз бул бир эле Кыргызстанга, Россияга эмес, дүйнөлүк уровенге чыга турган компаниялардан болсун. Бул ийгиликтин башталгыч кадамдары болсун. Буюрса, сиздин буга чейинки тажрыйбаңыз менен, сиздин алган билимиңиз менен, сиздин өнөрүңүз менен чындыгында аябай чоң мүмкүнчүлүктүү, аябай чоң жумушту же болбосо аябай чоң ийгиликти багындыра аласыз. Мен буга ишенем. Поздравляю, Ома, что сегодня она открывает шоурум. Эссет. Дай Бог, будет всегда все хорошо. Самый настоящий друг. Спасибо.